Күндөн урунтуу окуяларын жана көрүнүштөрүн камтыган өлкөдө маалымат программасынын дүйшөмбүлүк чыгарылышы назарыңыздарда. Алдыдагы жарым саатта кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Теңир тоодо жол оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Кочкор районунун Сарыбулак Арчалуу Орукта мунаа жолунун 14 чакырымынан 17 чакырымына чейинки жолу оңдолду. Азыркы күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. 3 километр асфальт басылып бүттү, бирок толук бүтө элек. Себеби эки жээгинде обочиналар калды. Алыскы Аккудук айылына 150 орундуу мектептин имараты курулууда. Билим уясы жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Ушул жылдын ноябрь айында ишке берилүү алдында деп макулдашылып атат. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бүгүн алар саптык кароого тизилишти. Кыз жигит оюну Сармерден. Бул жолу Кочкор жана Нарын райондорунун ортосунда өттү. Ыр майрамдан репортаж программанын жүрүшүндө. Кыргызча жакшынакай тамаша, өргүү менен бир кайым айтып жакшынакай чыгармачылыгын көрсөтүп атат. Кочкор районунун Сарыбулак Арча Орукта мунаа жолунун 14 чакырымынан 17 чакырымына чейинки жолу оңдолду. Ак Кыя менен Сарыбулак айылдарын байланыштырган чоң жолдун 3 чакырымына асфальт басылып, туурасы кеңейтилди. Быйыл Нарын облусунда жалпы узундугу 106 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Анын 36 чакырымын Нарын Баятов унаа жолу түзөт. Теңир тоолуктарды түйшөлткөн эң көйгөйлүү жол маселеси акырындык менен чечилип, быйыл Нарын облусу боюнча жалпы узундугу 106 чакырым жол оңдолмокчу. Титулдук планга Кочкордун Сарыбулак Арчалуу Оруктам унаа жолунун 14 чакырымынан 17 чакырымына чейинки аралык киргизилип, 3 километрине асфальт басылды. Кочкор районуна караштуу Ак Кыя кыштагынан Сарыбулак айылына чейинки жол оңдолуп бүтүп, айдоочулар үчүн кыйла эле жакшы болуп калды. Себеби электриктер таш жолдун азабын тартканы аз келгенсип, көчөнүн тардыгы да кышкысын кыйынчылык жаратчу. Эми ал көйгөйдөн арылып, тургундар кубанып турушат. Былтыр ушул эле каттам жолдун 17 чакырымынан 19 чакырымына чейинки 2 километр жолу да оңдолгон. Азыр сонун эле болуп калды жолубуз. Мурун ушу таштагы эле кылдыратып айдачу элек да, 1 менен 2 менен, анан азыр шүгүр жакшы. Жылдан жылга мына жолдорубуз асфальттанып, мурун ушул жолдун баары эле таштак жолдор болчу. Машина айдаганда деле ыйлагандай эле болчусуң, мисалы машинага деле жалко болуп кетчү да. Бирок жакында эле климаттык шарты катаал Нарында катуу жааган жамгырдан улам сел жаңы оңдолгон жолду каптап кеткен. Номер 14 жол тейлөө мекемесинин жолчулары табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу, жолду калыбына келтирүү жумуштарын аткарып жатышат. Көрүп атасыздар да, мына бул таштуу жер, тоо жакын, катуу жамгыр жааганда суунун баары ылдый саргып түшөт дагы. Анан жолдун үстүнөн ашып кеткен күндөр болгон да. Анан биз ошого байланыштуу мына жээгинен азыр обочина бүтө элек болсо арыкты тартып койдук. Тартып бул жерге бир жерге труба, 1 метровой труба кольцо орното кеттик да. Бүт ал жерден өзү суу акпайт да, суу келбейт. Төкө бул жамгыр катуу жааганда мына биягынан уклон барат, ар жагынан уклон келип, ошол жерге куюп, суу ошонун асты менен өтүп кете турганда бир жерге труба орното кеттик. Быйыл мамлекеттик маанидеги Нарын Баятов унаа жолунун 36 чакырымы оңдолууда. Ошондой эле Акталадагы Баятов Макмал унаа жолу, Атбашы районундагы Ачакайыңды Терексу авто жолу асфальтталып жатат. Баятов Макмал авто жолунда 6 чакырым планда каралган. Бүгүнкү күндө 2,5 чакырым асфальт төшөлүп бүттү. Дагы асфальт төшөө жумуштары уланып жатат. Мындан сырткары Нарын Баятов авто жолунда 36 чакырым планда каралган болсо, бүгүнкү күндө 10 чакырымы бөлүк менен жасалып атат. 115-120 чакырымында жолдор кеңейтилип, жер астынан өтүүчү дренаждар курулуп, жолдун негизги кыртышы жасалып, асфальт төшөөгө даярдалып калды бүгүнкү күндө. Теңир тоодогу автоунаа жолдорунан сырткары облус борбору Нарын шаарынын да ички көчөлөрүнө асфальт төшөлүүдө. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Эленора Акматбекова, Нарын облусу. Нарын районунун Алыскы Аккудук айылына 150 орундуу мектеп имараты курулууда. Учурда 2 кабаттуу имараттын дубалы тургузулуп, чатыры жабылып, ичин шыбоо жумуштары жүрүүдө. Куруучулар имаратты жыл аягына чейин толук бүткөрүп пайдаланууга
берүүнү мерчемдешүүдө. Мектеп имаратын азыркы абалын тааныштырып жаткан Дөөтүбек Асанов Ак Кудук айылындагы Омор Улуу Кожоке атындагы орто мектепте кароолчу. Айтымда учурда балдар билим ала турчу имарат айласыз абалга кептелген. Мектептин батыш тарабындагы пайдубалы чөгүп кеткендиктен имарат толук бойдон бир жакка кыйшайып, кулап калуу коркунучунда. Мына ушундай тобокелдик менен иштеп жаткан жамаат жаңы имараттын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүүдө. Мектеп мына өзүңүз көргөндөй жылда сыдайбыз, акилдешет. Анан ушу менен ушу балдар окуп атышпы. Эми ал жакын мектеп салынып атты, жакын мектеп буюрса, ушу жылдын аягына чейин бүтөбүз деген аракет кылып атышат. Анан бүтүп берсе жакшы болмок. Анан дагы азыр ишине солгундап атат. Анан бир кышкача бүтпөй ким билет, бүтүп калса жакшы болмок. Балдарыбызга ишине окуп, ишине көңүлдөр жайдары болуп. Мына ушундай жагымсыз жагдайлардан улам кеп болуп жаткан Ак Кудук айылына 2 жыл мурун жалпы наркы 60 миллион сомго 150 орунду 2 кабаттан турган жаңы мектеп имаратынын курулушу башталган. Учурда курулуштун 60%га чукул жумуштары бүткөрүлүп, имараттын ичин шоо жумуштары жүргүзүлүп жатыптыр. Бүгүн прорабтарыбыз нарына буюрса менен кетти эле. Ошондуктан жумуш токтоп турган кезде буюрса жумуш баштайбыз. Негизи бийил бүтөсүң? Бийил буюрса бүтөбүз. Кайсы мезгилде бүтөбүз деп атасың? Негизи планга чыгышкача бүтөбүз. Курулуучулар жаңы мектеп имаратын жыл аягына чейин толук бүткөрүүнү мерчемдешүүдө. Себеби эски мектеп бүгүн эртең кулап калуу коркунучунда. Кудук айылында көп жылдан бери бүтө элек ортодо курулушу токтоп калган орто мектеп курулушу жүрүп, ушул жылдын ноябрь айында ишке берилүү алдында деп макулдашылып атат. Мына ушу Ак Кудук айылы тутумуна кирген Эмгектала айыл аймагындагы башка билим уяларда да окуу жылына карата даярдыктар күч. Тагыраагы 8 март айылында Осмонов атындагы орто мектептин терезелери 3,5 миллион сомго алмаштырылып жатса, Актала айылындагы Мамбетов атындагы орто мектебине 1 миллион 228 миң сомго санузел киргизилүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын району. Ошондой эле Нарын облусунда жыл аягына чейин бир катар мектепке чейинки тарбия берүү мекемелеринин да калк кызматына коюулары күтүлүүдө. Алардын катарындагы 75 орунду Таберик балдар бакчасы дагы бар. Курулушу дээрлик 10 жылга созулган бакча 1 сентябрда Нарын районундагы Эмгектала айылындагы бөбөктөрдү кабыл ала баштамакчы. Аталган өрөөндө дагы кандай жумуштар аткарылууда? Кабарчыбыз Эсен Сталбек уулу сар эсеп салган. Курулуш жумуштарынын 99% бүткөрүлүп, жаңы окуу жылына карата ачылуу алдында турган бул объект Нарын район Эмгектала айылындагы Таберик бала бакчасынын жаңы имараты. Жаңы имараттын бүтүшү айыл элинин анын ичинен өзгөчө бакча жамаатын кубанычка бөлөөдө. Мындан улам алар жаңы имаратка азыртат эле жайгашып, балдарды кабыл алууга даяр турушат. 23-24 жылы сентябрь айда окууга берилет деп өтө терең кубанычта турабыз баарыбыз. Биз эле эмес, айыл жалпы айылдын эли да кубанып атабыз баарыбыз. Мамлекетибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай ушуну салган фирмадагыларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Сапатын аябай жакшы деңгээлде салып берди деп айыл эл баарыбыз сүйүнүп атабыз. Имарат 2 кабаттан туруп 75 орунга ылайыкташтырылып, бардык шарты менен курулган. Ички эмеректери дагы жаңы. Ал эми анын жасалгасын жамаат өз каражаттары менен жасап жатышыптыр. Жаңы кирели деп эски окат келген жок, бияка бүт баары жаңы келди. Элементтардын баары бүт жаңы келди. Стулдун баары, кровать, төшөктөрдөн бери жаңы келди. Көрсөтмө куралдарды бүт өзүбүз жасадык, мунун баарын чөнтөгүбүздөн каржыладык. 3 кишиден бөлүнгөнбүз ар бир группага. Ошо өзүбүз бүт баарын чөнтөгүбүздөн чыгарып жасадык. Ушул эле Эмгектала айыл аймагынын тутумундагы Ак Кудук айылына да 50 орунду бала бакчанын курулушу башталып, учурда пайдалуу түптөлүүдө. Себеби учурдагы бакча имараты үй шартында иштеп, ай сайын ижара төлөп келишкен. Негизи бала бакча 2016 жылы үй шартында ачылган эле. Баягы айылдагы балдарды, үйдө отурган балдарды мектепке чейинки бала бакчага тартуу максатында. Бала бакчаны 6 жылдан бери иштеп келебиз. 6 жылдан бери аренда төлөп, ар кайсы үйгө көчүп, иш алып барып келебиз. Бала бакчанын арендасын кызматкерлер 2% айлыгыбыздан төлөп келебиз.
Курулуп жаткан балдар бакчасында баардык шарты болот. Ал эми ал Кумтөр Gold компаниясы тарабынан каржыланмакчы. Учурда жаңы имарат куруу үчүн 8 миллион сом бөлүнүп, курулуштун алгачкы жумуштары башталган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын району. Алдыдағы майрам күндөрү облус аймагындагы тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Ага карата бүгүн горизонттук саптык кароо өткөрүлүп, майрам күндөрү кызматкерлердин иш алып баруусу боюнча буйруктар тааныштырылды. Ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы тарабынан кызматкерлерге саптык кароо жүргүзүлүп, даярдыктары текшерилди. Маалым болгондой 30 августтан 1 сентябрга чейин облус аймагында 350дөн ашык милиция коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Күчөтүлгөн тартипте 30тан бир нечени өттүк. Ошондой эле бизге Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен талап келген, буйругу келген, ошонун негизинде биз аткаруудабыз. Ошондой эле бизде күчөтүлгөн тартипте Нарын областына канча каякта эл көп эме болсо, ошол жакта коомдук коопсуздук сактоо үчүн бизде 300дөн ашык кызматкерлер эмеге тартылат, жумушка тартылат. Жакындап калган эгемендүүлүк күнүнө карата республиканын бардык аймактарында укуктук жардам аттуу бир күндүк акция өткөрүлдү. Ал эми Нарын шаарынын борборунда өткөн бул иш-чарага шаар тургундары өздөрүнүн түйшөлткөн пенсия, жөлөк пул, жер, алимент маселелери боюнча кайрылышты. Алардын суроолоруна атайын чакырылган адистер жооп берип, ар бир кайрылган жарандын аты жөнү, байланыш номерлери жазылып алынды. Эгер жаранга кандайдыр бир маселе боюнча акысыз адвокат керек болсо, акциядан кийин аларга акысыз адвокат да жалданып берилет. Белгилей кетсек, мындай акция Юстиция министрлигинин алдындагы юридикалык жардам кызматы тарабынан байма-бай өткөрүлүп турат. Буга чейинки өткөрүлгөн иш-чарага Нарын шаарынан эле 120дай тургун катышып, алардын 8-нин иши боюнча учурда акысыз адвокаттар иш алып барууда. Мындай акция бүгүн облустун Кочкор, Жумгал, Атбашы райондорунда дагы өткөрүлдү. Бул жерден сот фондуна аймесине кайрылдым. Агышкенди мен өзүмдүн берген эмелериме ыраазымын, канаттандым өзүмө. Анан мамлекет иштеп атат, колдон келишинче жасап атышат багыштар. Юридикалык жардам кызматы негизи адвокат, бекер адвокат менен камсыз кылат. Эгерде мисалы пенсия, пособия же жер маселеси боюнча же сотко кайрылыш керек боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө алга өзүнүн бир категорияларына тиешелүү мыйзам талаптарына ылайык дал келип кала турган болсо, андан ары дагы адвокат менен камсыз кылуу жагы да каралып атат. Адвокаттар камсыз кылынат. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Нарын облусунун ардактуу аттуулуу Ички иштер министрлигинин ардагери, Нарын облустук ардагерлер коллегиясынын негиздөөчүсү Сагындык Сабитов быйыл көзү тирүү болгондо 87 жашка чыкмак. Тилекке каршы 2020-жылы дүйнө жүзүн каптаган таажы илдетин жеңе албай өмүрү менен кош айтышкан. Көзү өтүп кетсе дагы өрнөктүү басып өткөн жолу көпчүлүккө өлгү, ал эми жазап кеткен эмгеги замандаштарынын эсинде түбөлүккө сакталат. Бүгүн анын эстелик тактасы Нарын шаарынын борбордук Ленин көчөсүндөгү өзү жашап өткөн көп кабаттуу үйдүн алдына илинди. Мыйзамды так сактап, таза жана ак иштеген полковник, ал эми үйүндө сүйүктүү жар жана камкор ата. Замандаштары маркум Сагындык Сабитовго мына ушундай мүнөздөмө берет. Ал 1936-жылы Нарын районунун Ири Суу айылында туулган. Балалык күндөрү өспүрүм курагы улаата мекендик согуш жана андан кийинки калыбына келтирүү убагына дал келген. Ушундан уламбы кичинесинен зирек өсүп, турмуштун түрдүү кырдаалына бышык чоңойгон. Келечекте коомдо тартипте, мыйзамды, акыйкатты орнотом деген тилек менен юрист кесибин тандаган. 1953-жылы Фрунзедеги Кыргыз мамлекеттик университетинин юридика факультетине кабыл алынган. Жогорку окуу жайды аяктаган соң Нарын облустук ички иштер башкармалыгында тергөөчү катары эмгек жолун баштаган. Коммунисттик партия кайсы жакка жиберсе, ошол жакка барып иштөө эреже болгондуктан облус аймагынан сырткары Ысык көл облустук милициясында да жигердүү иштеген. Бирок кайсы жакта кандай кызмат өтөбөсүн мыйзамдуулукту биринчи орунга койгон. Кара мүртөздүк менен кылмыш кылгандар, элдин мүлкүнө кол салгандар, нарко бизнес жана башка жамандыктар менен күрөшүүдө ата журтунун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, калыстыктын, чындыктын принцибинен тайган эмес. Сагынеке Улаева честный киши болчу, жумуштан калчу эмес, өлгөнчө жөө жүргөн киши болчу, спортсмен ушундай машинеге түшчү эмес. Жумуш кызматынан бул көптөгөн кызматтар, көптөгөн кылмыштарды ачты, көптөгөн жана катып жүргөн кылмыш кылган кылмышкерлерди кармап келип берди. Көптөгөн тиги
профилактик жұмыстарды өткөрді. Бұл ішінің қызматын айтып отырса 1-2 саатқа чейин дагы жетет. Мен ойлойм, бұл аябай қызмат етеді. Ақ дилименен, чын дилименен, честный, қолы таза киши болчу. Бұл деген жана взятка, валакет, салакет дегенди бұл аябай жек көрчү. Мен ошон үчүн аябай сыйлачумун. Сагындык Сабитов жалпы милиция кызматында 55 жыл эмгектенген. Ардактуу эс алууга чыкса да үйдө жатып албай укук коргоо тарабында ишин улантып, 1994-2009 жылдары Нарын облустук адвокаттар коллегиясынын президиумунун төрагасы болуп иштеген. Тяншан иштеди, Кочкордо иштеди, замначальник, Нарында иштеди, начальник болуп, ат башыда иштеди. Мен барын байкем кайда иштеген барын бир тоң менен билебиз. Ушундай элдик киши эле. Ал вакытта союз учурунда өзүңөр билесиңер, таза иштечү, таза окунуп бүткөнбүз. Сагындык Сабитов ишинде принципке бек турган адам болгону менен үйүндө сүйүктүү жар жана камкор ата болгон. Ал жубайы Жүрсүн апа менен 5 кыз, 1 уулду тарбиялап өстүрүп, тууруна кондурган. Балдарын коомго, эли журтуна кызмат кылган, мекенчил инсандар болсо деген тилек менен тарбиялаган. Бардык жогорку билимдүү, бир эмес экиден жогорку билимдүү, ар бирибиз өз тармагыбыздагы ушул эмгегибизден баардап, уулу дагы абдан бир жакшы билим алып, элине кызмат кылып жүрүп өтүп кеткен. Ушу Сагындык уулу Кубан деп. Анан бүгүнкү күндөгү жасап жаткан ишибиз бардыгы тең ушу атабыз үчүн арналып атат. Атабыздын эмгеги болсо эл үчүн арналган. Сагындык Сабитов 2020 жылы 2-июнда каргашалуу пандемиядан каза болгон. Бүгүн анын эмгеги эске алынып, көз өткөнгө чейин жашап кеткен Нарын шаарындагы Ленин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдына эстелик тактасы орнотулду. Бул атабыздын жасаган эмгектери биздин жаш өсүп келаткан муундарга үлгү болсун деген максатта ошол тактайча илинди. Бул Нарын шаарында биринчи ирет болуп атат. Буга чейин билесиздер, мындай тактайчалар Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүндө илинип турат. Анан ушул атабыздын басып өткөн жолу, ал кишинин жасаган эмгектери биздин эл эсибизде сөзсүз сакталат. Эмгектери эске алынуу менен каарман бир нече жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Нарын шаарынын чыгышындагы Илбирстин эстелиги өз өңүнө боелот. Тагыраагы калаанын Текесекирик аймагындагы Илбирс эстелиги ак чаар өңдө эмес, сары чаар өңгө боелуп калган. Мындан улам Нарын облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун жамааты Илбирске өз өңүн берүүнү чечишкен. Себеби эстелик жол боюнда жайгашкандыктан Нарын жергесине келген кеткен коноктор эстеликтен өңүнө байланыштуу көптөгөн сын пикирлерди айтып келишкен. Буга байланыштуу жогоруда аты аталган мекеменин кызматкерлери өз каражаттары менен эстеликти өңүнө боеп коюшту. Муну болсо биз байкаганыбыз көп болду, 1-2 жылдай. Биз эмес, биздин келген туугандар дагы, башка жактан келген алар дагы көрүп, силердин Илбирсиңер жол боштой болуп калды деген да сөздөрдү укканда. Анан кийин бул Илбирс биздин кызыл китепке кирген. Ошон үчүн бул Илбирстин өз өңүнө кылып, ак кылып, чтоб Нарын элдер дагы көргөндө кичине өзүнө мындай Илбирске окшоштургандай болгондой болуп да. Кыргыздын көөнөргүс салттарынын бири болгон кыз-жигит оюну Сармерден Кочкор жана Нарын райондорунун ортосунда өттү. Маданий иш-чара мамлекет башчысынын улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында уюштурулду. Салттуу ырлар, манас, макал, лакап, кол өнөрчүлүк, улуттук каада салттар камтылган салтанаттуу маданий оюндан кабарчыбыз айтып берет. Кылымга аты дал келген кызыктуу оюн Сармерден көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган кыз-жигит оюну Теңиртоо өнөрпоздорунун катышуусунда өттү. Кочкордун кымча белдүү өнөр баккан кыздары менен Нарын районунун камчыга сап мырзалары атсалышты. Бүгүнкү Сармерден жогорку деңгээлде өтүп жатат деп ойлойм. Нарын тараптын жигиттери дагы аябай жакшы даярданып келиптир. Кочкордун сулуу кыздары дагы аябай жогорку деңгээлде даярданышкан. Мен эки жакка тең ийгилик каалайм. Маанай жакшы, Кудай буйрса жакшы, мыкты даярдыкта келдик. Кочкор жергесиндеги чыккан таланттуу эже карындаштар дагы аябай абдан таланттуу экен. Буйрса оюнда бир жалпы бир жакшы кыргыз элибизде шаңга бөлөп бир жакшы шаңдуу маанай менен
бүгүнкү Сармерден оюнубуз бир жакшы маанайда өтүп жатат. Кыз жигит оюну эзелки салтты жандандырып, жалындаган таланттар өргүүлөрдү аткарып, чимиреле бей бийлеп, улуттук аспаптарда кол ойнотуп, жаңылмач айтып, табышмактын жандырмагын чечип, көрүүчүлөрдүн жарпын жазышты. Кочкор районунда маданий иш-чара болуп жатат. Бул маданий иш-чаранын алкагында Кочкор районундагы маданият үйүнө тиешелүү болгон маданий мекемелер, райондук музей, китепканалар жана театр, маданият үйү ушулардын ишмердиги боюнча аз-азак таанышуу болуп, семинар кеңешме болду. Андан сырткары Сармерден кыз жигиттер ортосунда оюн зоок кечеси болуп жатат. Бүйүр кызыткан кыз жигит оюну Сармерден мамлекет башчынын улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында жана 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулду. Максаты жаштардын башын бириктирип, кыргыздын нарк населин, улуттук каада салты менен салттуу маданиятын даңазалап, унутта калган өргүүсүн жайылтуу. Кыргызча бир жакшынакай тамаша өргүү менен бир кайым айтыш жакшынакай чыгармачылыгын көрсөтүп атат. Мен ошого көз салып, ошол калыстык катары келгем. Сармердин өзүнүн максаты эмне? Ошол айыл болобу, район болобу бириктирүү, ошол унутулуп бараткан чыгармаларды, эскирип бараткан ушул күүлөрдү, эскирип бараткан манас атабыздын ар кандай багыттарын ойготуу, ошол кийинки жаштарга, муундарга калтыруу, бул жөн эле концерттик номер эмес. Буга чейин Сармерден оюну Нарын Атбашы райондорунун ортосунда өтсө, эми кийинки айлампада Кочкор жана Жумгалдын таланттары ат салышат. Ал эми талантка бай Акталаанын өнөрпоздоруна Нарындан чыккан таланттар жооп кайтарат. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Кочкор району. Бүгүнкү айтып үлгөргөн кабарлар мына ушулар болду. Ала Ата аймагындагы окуялардын өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан каналыбыздан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.